Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз рационалдык сандарды кошуу. Рационалдык сандар деген оң жана терс сандар деген түшүнүк. Демек, оң жана терс сандарды кошуу кантип кошот экенбиз? Мисалы, минус экиге минус онду кошолу дейли. Өткөн сабакта мен айткам, модулу демек эки терс сан кошулат, белгиси сакталат деген белги. Анан дагы бир жолу сан түз сызыгына сызып, мисалы үчүн көрсөтүп бере турган болсом, сан түз сызыгын ала турган болсок, мисалы 0, анан минус, мисалы үчүн могу жер минус 10 болсо, анан бул жер минус 10, минус 9, минус 8, бул жакты көздөй эмне болуп кетет? Минус 11, минус 12. Ана минус 2ге канчаны кошот экенбиз? Минус 10ду кошушубуз керек экен. Бул жакты башкачараак кылыш керек экен, минус 2ге минус 10ду кошушубуз керек экен. Мындай кылалы. Могу жерде минус, бул жер 0 дейли, минус 2 дейли, минус 4, минус 1, макул, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Кыскараак эле сандалайын, мисалы үчүн минус 2ге кошулган минус 3 дейли. 3'тү кошсок канча болот? Ошондо мына минус 2ге 3'тү кошсок 1, 2, 3'тү кошсок мына канчага келип калды? Минус 5ке келип калды, чынбы? Анан азыр мына өзүңөр көргөндөй эле, мына чоң сандар болгондо сызып аны издеш кыйын болот экен. Кичинекей сандарды мына ошентип карап койсок болот экен. Минус 2ге минус 3'тү кошсок, 1, 2, 3'тү кошсок, солду көздөй жатат кошкондо. Анан минус 5 болду деп таап атабыз. Анан минус 10, минус 2 болсо, анан мынтип сызып издеш кыйын болуп калат. Ошондуктан биз оңой эле эрежени эстеп алсак болот экен. 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат деп. Ошондо минус 12 болот экен. Андан кийин бирөө терс сан, бирөө оң сан болсо, модулу чоңдон, мисалы үчүн минус 10дун модулу бул 10 болот да, а 1дин модулу 1 болот. Демек, минус 10дун модулу 1дин модулунан чоң болуп атат да. Ошондо модулу чоңдон модулу кичинекейди кемитип, модулу чоңдун белгисин жазып коебуз дейт экен, минус 9 болот экен. Ошондо минус 20 плюс 10 болсо, 20дан 10ду кемитебиз. 10 болот. Анан 20нын белгисин коебуз, минус 10, Анан минус 10 плюс минус 7 дейт. Ошо кашаны ачканда, мисалы үчүн мына могу жерден деле кашаны ачсак, ошондо минус, бул жер сыртта плюс, ичинде минус болуп турса, кашаны ачканда эмне болот экен? Минус эле калып калат экен. Демек, биз азыр могу жерден кашаны ачсак, мындай эле болуп калат да, мына минус 20 плюс 10 минус 7 болуп калат да, кашаны ачсак, плюс жоголуп кетет экен. Ошондо бул жерибиз канча болду? Минус 10 болду, минус 10го минус 7 кошулат, белгиси сакталат болуп, анан минус 17 чыгат экен да, минус 17. Бул жерди карасак, кашаны ача берсек мындай болуп калат мына. Модулу чоңдон модулу кичинекейди кемитип, модулу чоңдун белгисин коебуз дейт да. 17ден 7-ни кемитсек 10, анан модулу чоң минус 17-нин белгиси минус 10 болуп калат экен. Мына бул жерди карай турган болсок, кашаны ачсак, бул жерде минус болот. 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. 2ге 1ди кошсок 3 болот. Жарымга жарымды кошсок эмне болуп калат? 1 болот. Демек, бардыгы биригип 4 болуп калат экен, минус 4. Улантабыз. Минус 7 плюс 2 болсо минус 5 болот, 7ден 5'ти кемитебиз. Демек, минус 5, ана кашаны ачсак минус 3 болот, минус 5ке минус 3, 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. Ошондуктан минус 8 болот экен. Буну карай турган болсок, бул терс сан, бул оң сандан терс санды кемитебиз. Анан бул модулу чоң, бунун модулу мындан чоң, ошондуктан мунун белгисин коебуз. Ошондо 2,138ден кемитебиз, 1,175. 3 болот. 1'ди көңүлгө сурайбыз, 13, 6, 1, 0.
3 болот экен. Андан кийин -8 -9 кашан ачсак плюс жоголуп кетет. 2 терс сан эмне болот? Кошулат, белгиси сакталат. Же болбосо мына бул -9 экен, бул +9 экен, экөө эмне болуп кетет? Жоюшуп кетет дагы, -8 эле калып калат экен бул жерден, Ушундай жеңилирээк чыгарып койсок болот. -34 -5 болсо -39 болот. -39 плюс 23 дейт. 39дон 23-тү кемитишибиз керек. Экөөнүн белгиси 2 башка болуп калды. 16 болот. -16 чыгат экен бул жагы. Мына бул жерге чейинкиси. -16 -50 болсо -66 болуп калат. 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. Бул терс сандан муну кемитебиз дагы, белгисин модулу чоңду жазабыз. Ошондо -2 болот экен. Улантабыз. -4 -9 2 терс сан кошулат, белгиси сакталат. -13. -13 плюс 10 болсо -3 болуп калат экен. Бул жакты карай турган болсок, -123 плюс 23 болсо -100 болот. -100 -54 болсо -154 болот экен. Терс сандар кошулат, белгиси сакталат. 3 плюс -9 дейт. Ошондо 9дан 3тү кемитсе -6 болот. -6 менен -12 кошулат, белгиси сакталат. -16. Мына терс жана оң сандарды кошууну биз силер менен карадык. Кийинки сабакта терс жана оң сандарды кемитүүнү карайт экенбиз.